Шатах деп туруп 29 минутада авиаторовка келдик. 2431 рубль дейт. Пассажир чекчейген. Чекчелейди экен. Ассаламу алейкум жигиттер, кандайсыңар? Иштер ден соолук жакшыбы? Барсыңарбы, амансыңарбы? Жумушта жүрүп, короче. Саат болсо канча болду? 3:50 минут өтүп калыптыр. 3:50 минутта таң атып атат. Жарык кирип атат, пока жолтолду тартып бир аракет кылып турайын. Ато салонун ичи көрүнбөй калат, капкараңгы болуп, так центр жакка коюп коелу дагы. Боровский жакта. Так, бул азыр каяк менен мени алдаган атат. Тура эле, в принципе. Уру берели. Так, жигиттер, эмне жаңылыктар? Жаңылыктар, блин, жаман кыйналдым, бир видео тарта албай элечи. Нормально тартып баштап, сменаны тартып баштайм дагы орто жолдон бир аракет болуп кетет. Же болбосо желание жок болуп кетет. Анан дайыр видео тарткам, Домодедовго заказ алыпчы. Кайра обратно, короче, 6,5 миллион акча берип өткөй. Ошол боюнча да видео тарткам. Ал видеону дагы, блин, кече күнү кыйраткансып мен сменаны тартып аткам, жакшы элечи. Тартып Домодедовго заказ алып атпаймынбы? Домодедовго заказ алып барып отуруп, кайра обратно заказ күтүп отуруп, кой, жөн отурбай видеолорду монтаждап отурайын, GoPro'дон көчүрөйүнчү деп туруп. Эски видеолор көбөйүп кетет да, менки мурдакы сменанында видеолор калып кетет. Кирип туруп, ошолорду өчүрөм деп туруп, жанакы Домодедовдон 6,5 миллион алган видеону да кошо өчүрүп салыптым, мына каша айыпчы. Ошо менен настроение өлдү дагы, кече күн сменаны тартпай койду. Азыр түндө жумушка чыгып караңгыда тоже настроение жок эле чыккан, эми ооруп шалдырап, сөөктүн баары ооруп, же уже 31ге чыккандан кийин ден соолук ушундай болуп калабы билбейм. Айткандай 31ге чыктык уже, буюрса жигиттер. 31ге чыктык. Оорусаң да башкача ооруп экенсиң 31ге чыккандан кийинчи. Сөөктөрүңө чейин ооруп, кичине температура болсоң башыңан бутуңа чейин ооруп элечи. Ошол Домодедовдун заказын кече күндө сменаны тартып койдум да, анан бүгүн чыктым. Бүгүн чыгып сменаны вроде жакшы тартып баштадым. Вопростор пайда болуп атса керек, кайра эмне Audи'га отуруп алдың өткөндө? Эмеге чыгып атпадың беле? Экономго чыгып атпадың беле? Чо за фигня деген вопростор болушу мүмкүн. Ооба жигиттер, жашоо ушундай экен да. Пока документтер бүт элек, документтер бүткөнгө чейин бул эле машинаны айдап турбасам эмекен. Гаилер, менттер, блин, берки желтый машинаны каяктан бурулуп чыкпасаң, ошол жерден, любой жерден эле токтото берет экен анычы. Анан көчүк тыгышкан бай болот деп туруп, пока бул машинаны айдап атам, мен мындай эле өткөрүп берем. Это бир ашып кетсе, бир жума 10 күн айдайт болушум керек. Анткени бул машинаны да уже эмеге продажага выставлять этти, сатуугачы. Уже бул Audи'ни сатып атат. Жылы чыгат, 2020 чыгып кетет болуш керек, по-моему, 6-июндабы же июльда обновление болот да. Ошого чейин сатып салалы, жылын көтөрүп, тигинти бары эме кылып жүрөбүзбү деп сатууга чыкты буюрса бул Audi. Пока жаңылыктар ошондой жигиттер. Боровский шоссемен кетип баратам. Кудай өзүң сактай көр. Алдыда шакал баштар турат. Именно мен тозушабы, тозушпайбы? Вроде таксисттер тозбой эле да. Балчкаңды көтөрбө. Именно мен тосу да булчу. Доброе. Посмотрим. Да, конечно. Страховку надо? Вписано. Да? Держитесь. Ага, спасибо. Конечно, вписан. Короче, ППСниктер менен турат. Кудай сактады да, сактады. Анча-мунча документтер сураган жок. Жүрөк түкүлдейт го. Так, жигиттер, заказ түшкүчө. Мен силерге бир реп аткарып берейин. А то 2-3 ролик уже ырдабай коюп турмун да, көрсөң, унутуп калып турмун.
более заказ деле жок болуп атат. Бегиш жер ай кеттик ана берсе. Ал керемет сулуулук чексиз анда, көздөрү жарык берет бүт аламга. Жер жүзүндө жок окшошпойт бир да жанга. Жалгыздыкта жүрөт дал, ойлору бир адамда. Ишенбейт калпага жакпайт, кереги жок дейт байлык, жүрөгүн сатпайт, ал жоктан атпайт, балдар менен жатпайт. Жалгыз аны мактайм, алгыздыгын сактайт, бир аны мактайм, алтан мекип тартпайт. Мен оюмдан кайтпайм, сүйөмүн деп айтпайм, сөздү ойсуз качпайм, ал сүйүүнү барктайт. Мен жетпейм, жерден издеп таппайм. Кууганам барыңа, сүйүнөмүн жаныңда мен чексиз, ойлорум сенсиң. А сен өзү айдан түшкөн перисиңби, өмүрдүн медерисиңби? Сезим, түбөлүк сезим. Күндөрүмдөсүң, түндөрүмдөсүң, дагы үндөрүмдөсүң. Өзүң болдуң менин багым, баңгизатым болдуң менин кумарыма айланып. Көрүнбөгөн жиптер менен калдым сага байланып. Күндөрүмдөсүң, түндөрүмдөсүң, дагы үндөрүмдөсүң. Өзүң болдуң менин багым, баңгизатым болдуң менин кумарыма айланып. Көрүнбөгөн жиптер менен калдым сага байланып. Всего хорошего. Жакшы, 9 минутада 1134 рубль. Гаң дейт го. Жаманбы? Жакшы да, өттө жакшы да, өттө аз. Бул жактан не кылсам, Кутускага чыгып кетсемби же тигинде аралап Киевский жакка барсамбы? Что билбей атам не кылыштычы. Жигиттин гүлдөрү, секрет румдан заказ алдык. Такой себе эле да. Radisson Blue белорусскаяга. 5 километр 800 метр 10 минутта барат экенбиз. Бул жактан кандай адамдар калды болду экен бuyakta 4:30-да. Жана мен айтып атпадым беле жигиттер, Домодедового алган заказдычы. Домодедового заказ алып атпаймынбы? Пробка убагында болчу. 1 саат 20 минутта көрсөттү. Барсам, эки кыз анан бир бала экен, кичине ичип алышыптыр да. Анан келатып эле жолдон обменникке кирели, банктан акча алып доллар сатып алыш керек, Дубайга көчүп кетип атам аркы деп кыз айтып калды. Анан давай деп кирсек доллар жок. Анан жолдо кетип Домодедового жетейин деп калганда кыз айтып атпайбы, обратно без Яндекса можешь отвезти моего друга дейт. Анан конечно могу деп баасын карасам, короче, Москва-Ситиден андан ары Коптевага экен да. Баасын карасам 4900 экен. Анан короче 5000 экен деди. Хорошо деди, давай берем деди да. Артынан түшүп эле багаждарын чыгарып атсам, мага келип шыбырып атпайбы, блин, пожалуйста, проконтролируйте за ним, он этот пьяница, короче, деньги потеряет. Это, короче, наследство от бабушки. Москва-Ситиге жеткирип обменниктен мага кайра Дубайга которуш керек. Я вам не 5, а 10 тысяч дам дейт. Конечно, базар жок дедим. 10 миңди шытыр алдым. Тиги заказды 6 миңге жапкам. Тигини алып келип Москва-Ситиден өзүн эле киргизбейдим, жанакында бабуля-сабуляларды алдап кеткен акча болуп калбасын деп. Жанагы бирок жолдо келатып эле мындай кулак таштап койгом да балачы. Карасам андай деле мындай мошеннический действиялар жок экен ал жактачы. Анан прям четкий болуп кетти. Ошондо где-то бир 3,5 саат убакыт кетти общийче. 4 саат деп койгулачы даже. 4 саатта, короче, 14 миң, 15 миң чистый таап алдым да. Өтө жакшы болуп кетти. Бияк эмне болуп атат? Ушактан постоянно көп айдоочулар жаңылат да, бияктан киргенге бир эле полоса да, могу эң оң жак. Тети сол жакка барып сайлап алат, ач көздөнүпчү. Аяк только на выезд. Опа, бияқта Бентли
пофиг туруп алыптыр тияка. Так, мен пассажирларым бияктан алып чыкмагың эле өзү 10 минутта да 15 минутта туруш керек. Жаш кыздарды Бентлиге салып атат. Сүзгөнбү же эмне болгон я? Жоско эле болуп кетиптир бияк. Рожильсканы билесиңерби, мурда 20 минутта берилчү, азыр 10 минутта эле берилип калыптыр. Биякта каждый день мушташта. Дальше. Здравия благ и здравия вашим родным и близким. У нас номер есть, где я буду звонить. Yo, жаңы эле азыр мощный заказ алгам да, блин. Эме болуп кетпеди. Отмена болуп кетпеди. Спасибо. Доброе утро. Профсоюзная, да, у вас? Да. Да, короче, 1263 рубль экен бул жагы. Ким ар жакта өкүрүп бакырып эле айкырып атат. Жигиттер, эме боюнча, таксопарк боюнча бир маалымат берип коеюнчу. Трудовой договор менен иштейм деген жигиттер болсо, төмөндөгү телефон номерлерге кайрылсаңар, жигиттер, бүт бара официально, бүт уведомление там МВДга жиберчү нерсенин баарын жиберип коебуз, как положеначы. Эл катары эле суткасына 300 рубльдан налог снимать этилет. Баягы Яндекстен 4%, 6% снимать этилип аткан налогту 300 рубльдан, короче, таксопарк снимать этет ошонун ордуначы. Анан кийин парктын комиссиясы 3% каждый заказдан. Эл катары эле, көп эмес, аз эмес, кимге туура келсе, төмөндөгү телефон номерлерге жазып, байланышып кошулсаңар болот. Балалар иштеп жүрүшөт, бардыгы чики-пуки жакшы, вывод жактан эч кандай проблема жок. Азыр еще плюс Яндекстен жаңы бир эме ачылды, оюн ачылды да, кубок. Турнир жүргүзсөң болот, таксопарктын атынанчы. Таксопарк, короче, турнир объявлять этет, таксометрден көрүнөт полныч. Ким канчанчы орунда келатат, кимдики канча сумма. Азыр ушул трудовой договор менен иштетилип аткан паркта күн сайын, короче, турнир жүрүп атат. Как обычно эле иштейсиңер, месталар көрүнүп турат, кимдики канча көп, бир сменада кимдики канча көп сумма жабылса, там биринчи местаны ким алса, плюс 3000 рубль бонус кылып таксопарктын атынан кошумча мындай бонус болуп балансыңарга салынат да. Анан азыр минимальный мындай 3000ден баштадык, анан кийин буйруса призовой фонд бир где-то бир 300-400 миң азыр бюджет бөлүнөт да, именно ушул конкурскачы. Ошондуктан жигиттер, паркка кошулганды унутпайбыз. Ал эми жөн эле парковый самозанятый болуп иштейм десеңер, жигиттер, бул телефон номерге жазсаңар, мен өзүм лично кошуп коем. Эме курьерден баштап грузовой, пешкомбу, велосипед менен, самокат менен, таксинин любой види. Короче, по всей России, Москва, Московская область эмес, бүт Россиянын кайсыл аймагы болбосун, бүт аймактардын баарын кошуп коебуз, жигиттер. Анан кийин именно ушул мен дагы кичине мындай акчалай болбосо дагы мындай кичине бир жеңилдетүү бир акция кылып коеюн деп атам, жигиттер. Иши мой июндун аягына чейин таксопаркка кошулган айдоочулар парктын комиссиясы ар бир заказдан 5 рубль болот. Эми самый минимальный кылып эле койдум, 5 рубль бир заказдан. Процент эмес, мисалы
300 рубльга заказ кылдыңарбы, ошол жерден 5 рубль комиссия, таксопарктын комиссиясы болот. Ушу июндун ичинде кошулган баардык айдоочулар ушу таксопарк жабылып кетмейинче, короче, ошол условия менен иштейсиңер да, жигиттер. Андыктан таксопаркка кошулабыз, чогуу иштейбиз. Эми буйруса бизде акча болсо, биз да бир ар кандай бир конкурстарды мурдакыдай ойнотконго аракет кылабыз. Акчалайбы, машина алайбы, телефон менен беш кылса, силерге керектүү бир нерсени ойнотобуз. Пока акча жок, жигиттер. Ушундай нерселер менен эле колдон келген нерсени сунуштап атам. Ошон үчүн активно кошулсаңар, доход көбөйсө, кичине акча болсо, ошол акчадан колдонуп эле ошо паркка түшкөн акчаны эле кайра өзүнө чаптап, кызыктуу розыгрыштарды жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Андыктан баарыңарды биз менен иштөөгө чакырам, жигиттер. Бул жагын серьезно карап койгула. Жана гаилерди тартып бараттым эле азыр, ушул шакал баштар азыр мени тозотто обязательночи. Обязаловка тозбой калды да. Жакшы. Короче, эмеге баратам, ВК. Эмне атын өчкүр. Короче, аз таап чыгам мен мыяктычы. ВКнын, короче, клубу да. Жолуп кеткен, эмне? Көрүнбөй калыптыр да. Короче, түшүндүңөр да, эме да, Болотный набережный бар го. Ошо Болотный набережныйдан заказ алгам эмеге. Карамышевская набережныйга. Так, 15 километр 18 минута дейт. Бул деле где-то 1300-дун тегереги да. Кыйраткан деле коэффициент менен берген эмес. Бuyakta биздин кыздар жүрөт го. Ушул жака барып туруп, анан кийин андан артыгы эмеге Ташкентке барып туруп тамак ичип алсамбы дейм да. Хончи качам өтүп кетейин, жигиттин гүлү. Спасибо большое. Да, не за что. До свидания. Всего доброго. Доброй ночи. Утро. Все, спасибо, до свидания. Пожалуйста. 1300 болот деп атсам, бул 1181 болуп калды го. Собака 19 минутада. Мейлим өлүп кетсин. Буйруганы да. Турабы? Мен кайра кандай чыгышым керек? У вас указана точка. Так, первый Красногвардейский проезд, 22, строение 1. Это туда ехать. А у вас наоборот местами неправильно поставили точку. Все, поняла, спасибо. Угу. Алло. Что там? Адресин туура эмес коюп коюптур да. Павелецкийден бияка келмей экен да. Ох, энеңдира, Внуковага алайынбы, албай эле коеюнбу? Кыйратканда эле сомго бербейт энеңди, не Внуковага? Заказ отменен. Дальняктар арзан болот да. Агора билебилер. Туура. Короче, могу заказды карабайсыңарбы? Заказ отменен. Жетишпей калдым. Эмелер педиктер жок болуп кетишти эле, кайра пайда болуп калышыптыр шакалдар. Короче, 5000 төлөп берем. Арткы сиденияга өтөлү. Так, саат 7 болуп калыптыр, жигиттер. Саат 7 болуп калыптыр. 10 заказды урдук саат 12ден кийин. 11230 рубльга. Вроде жакшы кетип баратабыз. Азыр эми курсактын камын көрүш керек болуп атат. Курсактын камын. Выбор болуп атат. Плов жесемби, же 5 бармак жесемби. Мындай өзүңөрдүн эмеңерди жазып койгулачы, оюңарды. Кайсыл жакта? Мындай жесткий, мындай нормальный, сочный, мындай свежий плов кайсыл чайканаларда жасайт. Анан кийин 5 бармакты да жазып койгула. Мындай конкретно Гүлчатай камырга 4 бурчтукчу.
желательно камыр ошондой болуш керек да. Короче, менин кончу өлөйүн деп калган го. Короче, Москва боюнча самый вкусный, самый нормальный мындай плотный плов. Анан кийин самый сочный бир 5 бармак кайсыл чайканада экенин ошону аныкташ керек болуп атат да. Ошон үчүн силер мындай эмеңерди жазсаңар, варианттардычы, могул чайканада, бул чайканада, тиги чайканада депчи. Мен каждый обед кылган сайын ошо чайканаларга барып туруп, ошо тамактарды жеп көрөм да. Анан аягында, короче, өзүм оценкамды чыгарам. Азыр могу эмедеги Волгоградский проспектте Ташкент Сити бар го. Ошол жака кетишинде 2 күн катары мен бардым. 5 бармак жейин депчи, ошактын 5 бармагы эме болчу да. Мындай нормаль көрүнгөн да, мындай чоң эмеде камырлары дагы 4 бурчтук болупчу. Алып салайынчы. Ал эми 5 бармак чайханада Ленинградка дагы, Измайловадагы дагы, к великому сожалению, эме эмес да. Канааттандырарлык да эмес да 5 бармакчы. Мисалы беркиндей айтып коет го, казахский анан кыргызский депчи. Берки кыргыздыкына камырларымда майда туралган кылып берет. Анын мындай дамы среднячок да, мындай 40% келе окшошот да, мындай 5 бармакачы. Ал эми берки казахский деп мындай 4 бурчтук жана Гүлчатайдын камырын менен бергени, мындай жабышып калган камырлар, мындай дамын татсаң да мындай эттери да мындай эме эмес да. Жанакындай катуу жерлери бар го. Не деп койчу эле, атын унутуп калдым. Ошондойлор көп кошулат да. Мындай эт жегендей деле болбойсуң. Азыр эме кылайын, кече күнү короче ошентип 2 күн короче 5 бармак жей албай, организм мындай эт сырап калыптыр да, жесткачы. Анан кийин эрикпей короче мандаринге бардым дагы, 2000 рубльга этти алдым дагы. Жана жайма камырларды готовыйлар сатылат го. Ошондон алдым да үйгө келип туруп, этти очойто асып туруп, камырдан таштап туруп, даже чыгып деле жасаган жокмун, пияз турапчы. Ошону өзүн эле аралаштырып туруп кол менен. Кайра эле үйгө барып туруп өзүм жасасамбы деп атам да, ойлоп атам. Бирок убакыт көп кетип калат да. Анан үйгө киргенден кийин кайра чыга албай каласың. Мен короче мындай питаниям ушундай да, камырга вообще өтө жакынмын да, камыргачы. Камырды 24/7 жей берем. Завтракка деле, обедке деле, ужинге деле, короче, камыр менен этти, короче. Любой время ойготуп туруп берсең деле жеп сала берем. Ошондой жигиттер. Короче, Москва боюнча самый жинди плов менен жинди 5 бармакты аныктайлы. Ушундай бир мындай кызыктуураак кылып, мындай бир видеолордун арасыначы мындай кызыктуу нерселерди киргизип тартайынчы. А то мисалы мен мындай тажап да кеттим өзүмчү, мындай грубо айтканда обычный видеолорду мындай тартып бергенге эме болбой атат да ужечи. Качанга чейин эле уже контент издеп жүрө беребиз, туурабы? Мындай разговорный жанрда, мындай башкача нерселерди итак эле такси кичине тажатып ийди да. Анан контент издеп эле ыз үчүн тартып. Эми базар жок, просмотрлар кетип аркы берки болот, бирок мындай өсүш керек болуп атат, өсүп өнүгүш керек болуп атат. Сагызды таштасам айнегиме жабышып калбадыбы. Ошон үчүн ойлонуштуруп атам азыр мындай разный нерселерди тартып, ушундай аралаштырып турайын депчи. Анан жигиттер, могу Ташкент Ситинин жанындагы Лукойлду билесиңер да? Лукойл. Лукойлдун арты да, именно-чы. Ушул арты карабайсыңар, тетиги парковкаларды жаап туруп, знактарды коюптур, эвакуация работает дегенчи. Мен мурда күнү тетигил жерге келип туруп алып атпай, мыга шайгансыпчы. Эчтеке көрбөй эле, эчтеке мурдакы адаттай эле келип туруп, бирөөнү күтүп аткам. Анан сиденияны жаткырып алып, эле мындай чалкалап жатсам, короче. Шарак өтүп эле машинанын что-то бирдеге кыймылдап атат. Тура калсам эле, машинаны жүктөп атышыптыр да. Машинаны жүктөп атып эле, анан тигинчи кыйкырды, стоять, короче, отмена там. Внутри, короче, человек дейт. Анан айни шакалдар терезени чүрүп туруп эле. Чё там десем? Да здесь парковаться нельзя, ты что, знак не видишь, что ли? Я
Раньше тут вообще ничего не было, никакого знака. Все, ты попал на 4500 тыков. Типа, не спи в машине, вот это, дешевле будет в гостинице, тут, денег до хера деп қойдым. Ты атайын, сен көзін шөтші. Ты сотрудник кетші, терезені шөп шүлешіп отқам. Денег до хера, мне пофиг етесем. Ну давай, да, ол кетті. Короче, мындай табақта берілеткен. Бақы мне помидор салып қойған білбеймін. Бірақ мындай четко көріп. Аз жеп көрөбүз, мында татыпчы. 4 кусок ет, 1 чучук. Так, бияка 5 бармактын өпкөсүн үзүп чыктым, жигиттер. Плов эмес, 5 бармактан баштадым. Ташкент Сити, Волгоградский проспекті, 5 бармақ. Өткенде эмеден жегем. Тиге Фили жақтағыч. Адрес қандайлы ұмытып қалдым. Ал жақтан что-то жақсы кирген емес та. Анан бияқтан Волгоградскийден жесем прям мен ойлогондой экен. Пока что биринчи местада турат ушу Волгоградский деген. Ташкент Ситинин 5 бармагы, камыры нормальный, 4 бурчтук. Мындай чапталышып калган эмес, жабышып калган эмес. Мындай бөлсөң нормальный бөлүнөт. Эттери да кара кесек, мындай 4 чоң кусок, анан чучугут өткөн жок. Чучук так себе. Единственный минус что чучук экен. А так по вкусу прям жакыныраак да, мындай 5 бармакачы. Так что пока биринчи местада. Кайсыл жакта мындай четкий 5 бармак жасайт, ошол жакты жазып койгула жигиттер, ошол жакка барып туруп аяктын да 5 бармагын жеп көрөм да. Внучкага заказ алдык, жигиттер, внучкага. Албай эле коеюн деп атып, эң аягында самый конецта бас үйдүн. Городто майдалап сайдалап жүргүчө. Ала берейин, может обратно деле саат 8:20 болуп калды, мен жеткиче 9:20 болуп калса. Кайра береттир бир балекети. Жарым саат 40 мүнөттө болсо дагы. 1 саат болсо дагы. 1 саат как раз эме кылып турам да. Видеолорду монтаж кылып, көчүрүп. Кыскасы жигиттер, аэропорт Внуковада нечего ловить экен. 15 машина бар экен, 11-чи кылып койду. 1 саат 30 минута дейт. Негизи өзү 30 минута көрсөткөндө эле 1,5 саат туруп элең, азыр 1,5 саат күтөм деп турсаң 3,5 саат турасың да бияктачы. Да, жакшы эме. Городко жакын да. Кирип кетебиз албат эле. Канча литр кетиптир? 21 литр кетиптир. Короче, сотуйдан коюп салдым, өлүп кетсин депчи. Кичине мындай басып айдап коюн. Типа айтып койшат го, мындай тазаланып калат депчи. Чымбый калыппы, билбейм. Газ тепсең эле ала качат го жол. Моментально. Бирок чу, натурале. Спорт режимге туруп калган турбайбы ошо. Сразу эле прям эме электе сотуйчу. Трубкагачы. Туурабы? Кичине аралашып системага мындай возгорание болуш керек го дейм. 32 минута 1674 рубль. Ушундай пассажирлар бар го, навигатор. Мындай пассажир отуруп туруп силерге айтат го. Я знаю самый короткий маршрут. Сейчас мы на 15 минут быстрее доедем деп айтканда эле болду уже. 100% мындай уверенный боло бергиле да, то что апарып туруп бир пробкага тыгат. Пробкага тыгып туруп, ой, извините, тут всегда было пусто. Именно сегодня что-то дорожные работы деп коет да.
Ошо менен турасың кайган бойдончу. Жарым саат 40 минут. Фигурасы мощный. Ошон үчүн ошондойлорго вообще ишенбеш керек да. На 15 минут ща, братуха, быстрее доедем дегенде уже болду. Уштуң да кеттиң да. Так, результат не болду bizde? Saat 11'den 25 minut öttü. Men Worldcast deyт. Ивано Франко deyт. Шака барсам же барбай эле койсом. Чөт. Ладно, бара берейинчи. Өлүп кетсин. Результат азыр бизде кандай болуп атат? Линияда ровно 11 saat 16 minut экенбиз. Жок, бул машинанын эмеси калп айтып атат. Анткени биз обедке кирип кеткенбиз. Обедке кирип кеткен убакта машина өчүк турду. Почти 1 saatтай обед кылдым да. А так биринчи заказды 11'den 35 minut өткөндө кечки алып турмун. Азыр болсо саат 11'den 25 minut өттү. Ошондо үйдөн мындай чыгып заказ алып иштеп атканыма 12 saat. Bir карап алайынчы азыр жигиттер. Ой, кашакташ. What the fuck, мейли. Херсинем. Навигатор туура эмес көрсөтүп атат. Чыкканыма ровно 12 saat болуптур ошондочу. Эми иштедиң, обед-сабетти баарын санабай эле общий эле бир санап атам. Так, 12ге чейин бир заказ кылгам 1407 рубльга. 12'den кийин 15599, ошондо бияк 16400 кошсоң. Таймингди кошсоң 17000. 12 saat 17000. Что-то слабо. Актанчик, братанчик. 12 saattан өтүп 20дан ашырдым дейт го. Бирок ол жана кыф кашайып үйүп аткан убакта чыкканда эртерекчи. Мен го уже түндө чыгып калдым. Мейли буйруганы, жигиттер, буйруганы. Буга да шугур деш керек. Здесь вам, да? Да. Выбегу, вот как раз Ага. До свидания. Всего доброго, хорошего дня. Бир непонятный бир больницага келип калдык. Негизи эме деп жазылып турган, Worldcast депчи. Жана тренажерный залго десем жок. Бир больницабы, эмне непонятный жер экен, короче. 16 минута 1099 799 менен завершать этти го тиги эмеге, пассажирга. Калганы скидка менен бежемне менен. Короче, жигиттер, эме кылдым мен. Домойду күйгүздүм, короче. Ровно 12 saat болду деп эсептейм мен. Өтө жанды кыйнап иштегим келбей эле. 15 saat, 16 saat иштеп анан эртең тура албай жатып калсам эмне кереги бар анын, туурабы? Андан көрө 12 saattан плотно. Алхамдулилlah. Андан көрө 12 saattан күндө тарс. 16-17 миңден иштесең деле тарс деп кол чаап турсуңар, Непонятный грипп же грипп эмеспи, сөөк чейин оору эле. Жаман кыйнады адамдычы. Чо там жигиттер, жумушту бүтүрдүк, короче. Үйдү көздөй кетип баратам. Силерге отчет берип коюн, окончательный отчеттучу. Тут чыгарбай калдым окшойт. Так, общий 12'den кийин 14 заказ кылып турмун. 12ге чейин болсо бир заказ кылгам, ошондо итаго 15 заказ болуптур. Сумма болсо так 17000, 17400, 500, 600, 700.
17.700 болуптур жигиттер. Короче 15 заказым 17.700 болуптур. Ал эми пробег болсо, пробег конский. Мына 12 саат 13 минутта көрсөтүп атабы? 442 километр жүрүптүм. Ё-моё, кошмарище, да? Какое? Почти 500 километр жүрүп коюптум. 500 километр эле бензинин канча 3000 жеп салды го дейм. А запас ход дагы 230 километр бар. Жана сотый куйбадым беле. Сотый куйгандан бери 100 километр жүрүптүм. Ровно. Ошондой жигиттер. Көп сөз, бок сөз. Видеоролик жаккан болсо дагы, жакпаган болсо дагы лайктан бастагып баскыла. Лайктан басып каналга катталганды унутпагыла жигиттер. Каналга подписаться деген кнопканы басып койгула. 21 000 добивать этип салалы, что-то вообще жетпей атат. Негедир. Кийинки видеороликтен көрүшкөнгө чейин жигиттер, аман эсен болууга, сак болууга, жолдон абайалга.